Урматтуу мекендештер, карантинде үйдө отурганыбызга байланыштуу ушул жактан кайрылууга туура келип отурат. Мен өзүмдүн коллегаларыма кайрылайын дедим эле. Бир топ депутаттар мыйзам сунуштап атышат. Ал мыйзам акча алмаштырчу жайларды жабылсын, тыюу салынсын деген мыйзам сунушташыптыр. Бул мыйзамды 15-жылы Улуттук банк сунуштаган, депутаттардан колдоо тапкан эмес. Бир топ себептер бар. Бул мыйзам кабыл алынса, жарандарга бир топ тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн. Акча алмаштырам деген кишилер банктарга барып очередке туруп калышы мүмкүн. Эркин атаандашуу болуш керек. Акча алмаштырчу жайлар иштегени туура болот. Биз элге мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Эл акчасын алмаштырам десе, жеңил барып алмашыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, келген туристтерге да ыңгайсыз болот. Алар банктарды издеп жүргөнгө туура келет. Ал эми акча алмаштырчу жайларда жеңил алмаштырып кете беришет. Келип кеткен туристтерге жеңил, элибиздин өзүнө жеңил. $100 алмашсам десе, банкка барып очередке турганга туура келет. Үчүнчүдөн, бул жерде доллар эле эмес, теңге алмаштырышат, евро алмаштырышат, рубль алмаштырышат. Ушулардын бардыгына ыңгайсыз абал түзүлүп калышы мүмкүн. Төртүнчүдөн, бүт дүйнө бүгүнкү күндө жумуш ордун сактап калуунун үстүндө иштеп жатышат. Бардыгы ошо менен алек. Биз ушундай күнү жумуш орундарды сактап калган ордуна алардын колундагы жумуштарын алып, элибизге тоскоолдук кылганыбыз менин оюмча туура эмес. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, бул мыйзамды кайтарып алышыңыздарды депутат катары, жаран катары суранат элем. Урматтуу мекендештер, сиздердин пикириңиздер дагы маанилүү. Азыр бул мыйзам коомдук талкууда илинип турат. Ушул мезгил талкуулай турган мезгил. Мени туура түшүнүңүздөр. Бул жактан чыгып алып саясат жасап атат деген туура эмес. Пиар жасап атат деген дагы туура эмес. Ошондуктан бул талкууда жарандар менен чогуу талкуулаганыбыз туура болот. Бул мыйзамга биз каршыбыз, депутаттардын көпчүлүгү каршы. Сиздер дагы каршы болсоңуздар керек деп ойлойм. Сиздердин пикириңиздер бизге маанилүү. Пикир жазыңыздар.